Bilbeyim nege gitmey koydum yesimden. Bir kezdegi birge жүргөн 1941 жылдын 12 январында Кыргыз обонуна өчпөс сийиз калтырган Рыспай Абдыкадыров жарка келген. Аны менен тыгыз байланышта болуп, сырдашкан саналуу жакындарынын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаков менен маектештик. Экөөнүн алгачкы жолугушуусу Рыспай Абдыкадыровдун атагы таш жарып турган 26 жашында Таластын Көпүрө базар айылында болгон. Мектеп окуучусу Түгөлбай Казаков ал кезде комузу менен айылдаштарына талантын тартуулап жүргөн. Анын чымынын көргөн Абдыкадыров борборго алып кетүүнү дагы каалаган. Бирок Казаковдун агасы макул болгон эмес. Андан көп узабай эки таланттын жолу Фрунзенин 7-Кичи районунда коңшу жашап калып бириккен. Тарыктын өккөндүгү ылдамдыгы кандай кезде жаралды экен сынгамды комуз кылын биринде. Мен ал киши менен 1967 жылы тааныштым. Мен анда мектепте окуйт элем. Барынан кызыгы Рыспай агабыз Исмайыл Борончиев деген төкмакым менен келди да. Анан биз таң калдык, бул бир төкмакым менен аккордеонун алып обон чөкө кандайча ээрчишип берет. Көрсө биздин бир жакын туугандарыбыздыкына келген экен. Анан эми эки атактуу киши келип атса бир айылга бул эми чоң майрам. Анын үстүнө ошо кезде Рыспай Абдыкадыров деп бүт Кыргызстан дуулдап аткан. Жөн эле көрөлү деген киши миңдеп чыкчу да. Анан биздин айылда кандай баягы кыргыздын салтында ай бала сен комуз кармап жүрөсүң, кичине ырдагың келип жүрөт, барып ушул эки кишиге чай куюп бер деп мени жетелеп келишти. Анан отуруп угуп атам, биздин айылдын аттуу баштуу аксакалдары, башкарма бар, баш болуп отурушат. Исмайыл Борончиев отуруштун гүлү экен да. Шумдук окуяларды айтып, күлдүрүп элдин баарын. Анан Рыспай агабыз жанында аккордеонун коюп, ошону чыканактап жөлөнүп отурат да, аккордеонду унутуп калды. Ал эле элге кошулуп күлүп атат, тиги кишинин аңгемеси эми шумдук экен да. Анын түнү ооп кетти нары. Ал ортодо бир аксакал Исмайыл Борончиевден суранып калды. Исмаке, могу балабыз комуз чертип жүрөт, ушуга бир батаңызды берип кетпейсизби деп мени комуз чертиришти. Мен өзү 4-класстан баштап комуз черткем да. Анан кийин а киши батасын берди. Анан бир кезде ошол Исмайыл Борончиев айтып калды, ой, бу жерде Рыспайчылар да отурат болуш керек, угайында отурушат, бир өзүнчө бөлмөгө барып Рыспай ырдап берсе кандай болот деп калды. Баарыбыз чуркураган бойдон анын артынан бир бөлмөгө келдик. Эми келгенде баягы кызмат кылып жүргөн келин кыздар келе албайт, алар эми жумуш. Биз жалаң мектептин балдары келип алыптырбыз. Бир бөлмөдө Рыспай ага отурат, ошондо 26 жашта экен. Жаңы чыгып болуп толуп турган учуру, өзүнүн дагы азыр ойлосом ырдагысы келип турган учур экен да. Анан келип бизден сурап атат, эмнени ырдап берейин деп. Анан биз баягы радиодон угуп жүргөн ырларды сурайбыз да. Тигин ырдап бериңиз, муну ырдап бериңиз, түгөйүмдү, койчунун ырын тигүү деп. Баарын ырдап берди. Ушу мектептин балдарыбыз бизге болгон сураган ырыбыздын баарын ырдап берди. Эмнени ырдап берейин дейт. А биз радиодон уккан ырыбыз түгөндү да. Анан өзүңүз эле айтып ырдап бериңизчи деп атабыз. Анан бир жаңы чыгарып жүргөн обону бар экен. Ошону ырдап көрсөтүп атып эле анан ошол обонун ичине кирип кетти бир убакта. Бизди унутуп калды. Ошо өзүнчө отуруп ошол обон менен алагдуу болуп атат, ошону чыгарам деп улам бир кайрык. Анан мен ал кезде көп жакшы түшүнбөйм, бирок кийин ойлосом, улам бир кайрыкты алып таап коюп, анан окшобой калса кайра башка кайрык коюп төгүлүп турган учур экен да. Ошондо бир көргөм, анан Рыспай ага мени шаарга алып кетем деди. Алып кетип, мен Гүрөңкөй училищесине берем, сени окутам, бир тууган кылып алам. Мен бир тууганым жок деп баштады. Анан менин бир тууган агам бар болчу, Рыспай экөө тең 41-жылгы. Анан байкеме барып, бул иниңизди мага бериңиз, мен ини кылып алайын. Десе байкем, Рыспай, сен менин үйүмдөгү бир дубанды жарган күлүктү сурасаң мен берет элем деди. Тигини сурасаң берет элем, муну сурасаң берет. Ой, мен кара баштуу кишини кантип берем сага? Дедилер, анан Рыспай эке кичине таарына түштү. Ошо менен анан кетти. Ошол жылы мен бияка номер 5-мектепке которулуп келдим да, анан барынан кызыгы
Бул киши 7-нчи микрорайонда жашап атыптыр, а мен бир тууган агам дагы ошол жерге келип туруп калды, анан жакын болуп калдык. Анан ошол жерде көрүшө баштадык да. Анан ошондон мамилебиз түзүлүп калды. Ак инидей болуп 27 жыл жүрдүк. 27 жылдын ичинде мага айтышат, эми Рыспай экенин кыялында чорт болчу дегендей мындай. Мен бир дагы бир терс нерсесин көргөн жокмун. Мага ушу мээрбан гана мамилесин көрдүм 27 жылда. Экөөбүз жакын болчубуз чын эле. Көп сырдаштык, Өзгөн районунда бир чогуу концерт коюп да чыктык экөөбүз. Анан ошо Өзгөндө жүргөндө бул киши өзүнүн башынан өткөн балалыгынан бери айтып берди да. Анан баарынан кызыгы, ак киши экөөбүз да окшоштук көп экен да. Бул киши да Токтогул мектебинде окуптур. Мен да Токтогул мектебинде окугам. Бул киши да кышында төрөлүптүр, мен да кышында төрөлгөм. Бул киши дагы бут кийими жок мектепке баргандан азабын тартып. Анан айтат, мен бутума кийер эчтекем жок. Анан сабак башталарда жылаңайлак дейт. Үйдөн чыгып, ушу карды кечип, тызылдаган бойдон барып мектепке кирип кетчүмүн дейт. Кирип барып эле анан кийин баягы мешке бутумду такап отуруп калчумун. Сабак бүткөндөн кайра чуркаган бойдон үйгө келчү элем дейт да. Мен анчалык жылаңайлак чуркаган жокмун, бирок мен дагы ошол кездеги бардык эле балдардай болуп бут кийимден абдан жүдөдүм мен дагы. Анан ошентип экөөбүз ушу башыбыздан өткөндө айтышып отуруп, анан карасак будак атасы жок чоңоюптур. Мен да атамды көргөн эмесмин. Мен 5 айымда каза болуп калгам. Ушундай бир көп окшоштуктар бар экен да. Анан бул киши мектепти бүткөндө Өзгөн элдик театрына барып, ошо өнөрдүн артынан жөнөгөн экен да. Анан ал жерден Мамат Оморов деген мыкты аккордеонистке туш болот да. Мамат Оморов ошо кездеги Кыргызстандагы аккордеон тарткан эң мыкты адистердин бири болгон да. Анткени ал киши нота менен ойногон. Анан нота менен ойногондун бардыгы эле, мисалы Хачатуряндын Кылыч бийи деген чыгармасы бар. Танисца билем. Ошону ойной бербейт баары тең эле. Аны техникасы күчтүү, аябай мыкты аккордеонисттер ойнойт да. Ал киши ошого чейин ойноп калган киши экен ошол кезде. Анан Рыспай экен жанагы аккордеонду аябай так жакшы ойноп калганы ошол үйрөнгөн мугалими Мамат Оморов болуп атпайбы. Мамат Оморов эми мен жаңылбасам ошол кездеги Кыргызстандагы номер 1 аккордеонист болуш керек да. Анан андан аккордеон үйрөнгөндөн кийин элдик театрда жүрүп, обон чыгарып баштаптыр. Бирок ал кездеги обондору эфирге чыккан жок дейт да. Себеби учурунда жакшы көргөнүм менен кийин карасам обон сыяктуу эле жок экен дейт, начар экен дейт. Анан чыгарган жокмун дейт. Эми бул залкар киши өзүнүн чыгармачылыгына сын көз менен карап атат да. Анан элге жакшы гана обондорду бериш керек деген принцип менен. Ошо өмүрүнүн аягына чейин эле анча болбой калган обондордун баарын чыгарган жок да. Тандап чыгарды дайыма. Ошон үчүн анын ырларынын баары жакшы, ушул күнгө чейин ырдап жүрбөйбү. Мисалы, ошол кезде Кыздын сыры деген биринчи ырын эфирге алып чыккан экен. Азыр аны эч ким ырдабайт деле. Сагыныч деген да обону бар. Бул деле азыр анча ырдалбайт. Рыспайды Рыспай кылып Кыргызстанга дүңгүрөткөн Түгөйүм деген ыры болду. 64-жылы радиого жазылып, радиодон чыкты. Жыламайын кычыгы карасам, көңүлдөр кипчибип баратам. Мен мисалы мектепте окуп жүргөндө уктум. Биз экиси сабактын ортосунда таранчыдай чурулдап бүт айылды башыбызга көтөрүп кыйкырып жүрөбүз да. Ошентип жүрсөк эле биздин мектептин жакыныраак жердеги карагайда чоң алюминий коңгуроо турат эле, радио. Ал бүт айылга угула турган радио болчу. Ошондон эле бир шумдуктуу үйүн чыга баштады да. Анан эле ыр башталды. Мен кичекейимде ырга аябай кызыгып жүргөн жаным ушинтип чуркап келатып, ушинткөн бойдон туруп калыптырмын. Ошол ыр бүткөнчө. Мен классташым кийин шылдыңдап жүрбөдү мени. Сен ырды укканда катып калат турбайсың таптакыр деп. Ушинтип туруп угуп турмун аягына чейин. Мага жөн эле көз ирмемде шуудей түшкөндөй болду да. Ыр ушунчалык жакшы. Эми азыр ойлосом, ал кезде мен түшүнгөн жокмун бул эмне болгон шумдук экенин. Азыр ойлосом,
Рыспай агага чейинки кыргыз обону өзү Атай, Муса, Бектемир Эгинчиев, Абдыкалый Темиров ошол кездеги обончулардын стилиндеги обондор болчу да, булар комуз менен ырдалган, анан нукура кыргыздын колоритиндеги обондор болчу баары тең. Алымкан, Күлгүн Жаш, Атайдын жанагы Гүл, Күйдөмчоктору сыяктуу. Жумамүдүн Шералиев аралашып калды буларга, ойгоном, түшүмдө деген обондор менен. Анан ошондой обондор бир бетке келе атканда Ашыралы Айталиев чыкты. Ал жылкычынын ыры менен нарындан жазган саламгат менен анан Кыргызстанга популярдуу болуп кетти. Өзү элдин мына руханий потребность деп коебуз го, керектөөсү ушундай экен. Улам жаңы нерсени эңсеп турат да. Кандай шумдук киши чыкса деле баары бир эл тоет бир күн ага. Анан жаңысын эңсей баштайт. Ошо тиги наркыларга тоюп бүткөн эл анан Айталиевди угуп калды. Мен эсимде калганы, мен кичекейимде комуз чертем, айылдагылар келип, анда радио жок бизде. Келип анан ай бала, Айталын ырларын чертип берчи дейт. Ошондон улам эсимде калганда, Айталип жакшы көрүшөт эле. Анан эле 64-жылы Рыспай айка чыкты. Рыспай айка чыкканда бул дүн кылды да. Өмүрүндө ырдап көрбөгөн, кулагына эшек басып кеткендер да кыйкырып ырдай баштады, жана түгөйүмдү. Биздин айылдын баары эле каңгылдап ырдай баштады. Мен бүт кемпир чалдын баары ырдап калат го деп ойлогом. Анткени биз ошо кезде клубтагы өздүк көркөм чыгармачылык ийримине барып жүрчүбүз да. Анан ай жерде бир эми 2-3 эле мектептин балдары, анан 1-2 эле колхозчу болбосо келчү эмес кишилер. Рыспай чыккандан кийин эле айланайын клуб толуп кетти. Мен ырдайм эле ырдайм, бүт баарын ырдаган эле, шаңкылдаган шайыр күлкүңдөн деп эле кыйкырып атканы баары түгөйүмдү. Түгөйүм ырды сүйбөй жүргөндөрдү да сүйгүстү да. Бул укмуш обон, мунун сырым неде экенине мен али күнгө чейин акылым жетпейт да. Себеби жөнөкөй эле обон, башка обондор мындан да күчтүү сезилет, бирок түгөйүмдө бир сыр бар да. Ушундай бир сакральный бир жактары болот экен обондордун. Анан түгөйүмдөн кийин эле элдин баары көчтү. Ашыралы Айталиев аксакал өзү да айтып атпайбы, Рыспай чыккандан кийин менин базарым жабылган деп. Чынында эле ага киши чыккандан кийин ага чейинкилердин көбүнөн эл бурулуп Рыспайдын артынан түшүп калды да. Эми Рыспай менен катар Калыбек Тагаев да чыкты. Адагы абдан оригиналдуу обончу. Үсөн Сыдыков деген обончу чыкты. Анан Рыспайдан кийин бир аз эле өткөндөн кийин Аксубай Атабаев чыкты. Мукан Рыскулбеков чыкты, Сардарбек Жумалиев чыкты. Мына ушулардын баары 40-жылдын обончулары. Төрөлгөнү 40-жылдар, чыкканы 60-жыл обончулар да. Эми булар 2 күндүн биринде мыкты обон берет радиого. А кезде радионун мына өзүң иштеп жүргөн радионун Кутмандуу күнүңөр менен деген берүүсү болот эле. Дем алыш күнү эрте менен берилет эле 9:15-те. Ошондо бир жаңы обондун бет ачары болот эле. Эми бул укмуш обондор болчу. Мына азыр ырдалып жүргөн Рыспайдын дагы, Аксубайдын, Калыбектин баарын ырлары ошондо эфирден чыгып турганда. Анан мунун эң чоң пайдасы эмне болду? Биз ошо кезде уядагы балапандар деп коелучу. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Биз ошол ырларды угуп чоңойдук да. Биз мыкты ырлар менен көкүрөгүбүздөгү көркөм табитибизди калыптандырдык. Ошон үчүн биз ушул обончулардын баарына рахмат айтышыбыз керек. Булар болбосо Кудай билет эле биз музыкага кирет белек, кирбейт белек. Муну моюнга алыш керек да дайыма. Ушулардын таасири менен келдик да музыкага. Анан буларынан биринин артынан бирин укмуш обондорду бере башташты. 60-жылдар кыргыз обонунун бир ренессансы болду десем болот да. Себеби 20-30-жылдарда Атай, Мусалар бир көтөргөн обонду. Анан 60-жылдарда көтөрүлдү. Баарынан кызыгы кыргыз обону ушул Атай, Мусалардан эле башталыптыр. Ага чейин Бекбеке, Шырылдаң, Опмайда сыяктуу эле бир 5-6 обону бар экен. Элдик обондор. Мындай куплеттеп, анан кийин кайрмасы бар обондор деген ал болбоптур мурда. Ушулар мына революционерлерде ушул кыргыз обонун түптөгөн пайдабалын куруп кеткен. Ушу Атай, Муса, Эгинчиев, Темиров, Жумамбедон Шералиевтерди
Аны ошондон кийин Айталиев, анан Абдыкадыровдор болуп 60-жылдын обончулары чыкты. 60-жылдарда чыккан обончуларды анын ичинен өзгөчө Ырыспай, Абдыкадыровдун таасиринен пайда болгон обончулар мына бизбиз. Мен, Жолбол Далибаев, Токон Эшбаев, Асанкалы Керимбаев деген баары тең бүт Жолдошбек Мамажановдор. Баарыбыз ушул баягы орустардын жазуучулары айтат го, биз баарыбыз Гогольдун шинелинен чыкканбыз деп. Ошол сыяктуу биз баарыбыз Ырыспай акенин аккордеондон чыкканбыз да. Эми бул киши чыгарма менен аябай тыкыр иштечи. Мындай боло берет, ушундай кылсам болот деп иштечи эмес такыр. Мен жана айтып атпайм, бир жаңы чыгарып аткан чыгармасын түрлүү кайрыктарга салды да. Анан көрсө ошонун ичинен эң мыктысын тандап аткан учур экен да. Анан бир экинчиден чыгармачылыкка келген кишилердин баары эле өмүрүн бүтүндөй чыгармачылыкка арнап койбойт. Мына көртүрлүк деген бар, көбүн жолдон чыгарып кетет да. Ырыспай анткен жок. Бул өмүрүнүн аягына чейин өзүнүн өнөрүн ушу мен китебимде жаздым эле. Жападан жалгыз оюнчугун бооруна кысып жүргөн жаш баладай алып жүрдү өнөрүн. Жел тийгизбей, анан өзү дагы айтып калчу, мен эң жакшы огонумду али жаза элекмин деп. Ушул нерсеге ишенип алып иштеди да өмүрүнүн аягына чейин. Мен билип эле жүрдүм, жакшырдын баарын жазып койгон. Өзү огончулар жакшы огондордун баарын 20-30 жаштын ортосунда эле жазып коет. Баарыныкын алып көргүлө, мисалы үчүн Атайдыкы деле, Мусаныкы деле, Ырыспай аке, Калыбек, баарыныкы 20-дан 30-га чейинки мыкты огондор. Өзүнүн огондорун алып анан ичинен иргейсиң го мыктысын. Ошонун баарыбыздыкы эле ошондой. Анан бул киши мен жакшы огонумду али жаза элекмин деген үмүттүн өзү бул чыгармачылыкта мыкты нерсе да. Изденет, тынбай изденет, баягы мурдакыга караганда жакшы жазайын дейт, аракет кылат, токтобойт, таштап койбойт. Мисалы мен 90-жылдарда чыгармачылык, обончулукту токтотуп койдум. Эми ар кимдин чечими өзүндө го. Мен эмнеге токтоттум, анткени анан кийин айтып берейин. Ырыспай агабыз чыгармачылыгын эч качан токтоткон жок. Себеби аны жетелеп жүрүп отурган жанагы үмүтү болду. Мен жакшы огонумду али жаза элекмин деген. Мен ошол үмүткө ээчип жүргөнүнө сүйүндүм. Себеби чыгармачылыкта эмбай жазарымды жаздым болду дейм, Кудай урбады кайра. Жаза эле беремби деген ой келсе эле чыгармачылык токтоп калышы мүмкүн да. Бул өзү назик нерсе экен да аябай. Анан экинчи жагынан обончу болобу, композитор болобу, мына музыка менен алектенген, музыка жаратам деген кишилер үчүн бир чындык бар. Бул мындай да. Музыка сенин али кирдейлик, ишенчек, назик жан дүйнөңдү жакшы көрөт. Ошого келет мыкты кайрыктар. Бул кайрыктар эми үстү жактан келет да. Бул мындай чыкпайт. Мындай койгулап отуруп чыгаргандар ошол чыгар менен жок боло турган огондор. Анан жана аян сыяктуу өзүнчө бир келген кайрыктар болот. Булар эми таптакыр башка да. А бирок ошолор келиш үчүн сен жан дүйнөң аябай таза болуш керек да, назик болуш керек. Анан адам 25-30тан өткөндөн кийин, 35-40тан өткөндөн кийин жан дүйнөсү кирдей баштайт. Бирөөдөн көңүлү калат, бирөө алдайт дегендей, анан бирдемеге жетет, бирдемеге жетпейт. Ыза болот дегендей, ыйлаган күндөр болот. Анан жан дүйнө берч болуп, мурдагыдай назик кайрыктардан алыстай баштайт. Анан ошол кездеги жазган чыгармалар бул баягы тажрыйбага салган, күчкө салган, акылга салган чыгармалар болуп калат. А чыгармачылыкта акыл бул өзү бир чети душман. Өтө акылдуу болсоң жакшы чыгарма жазышың кыйын да, музыкада. Ал акыл кара сөздө керек, прозада. Поэзияда да акылдын анча эмес кереги жок. Сезим жакшы поэзияда. Дүрттей түшкөн ойлорду кагазга түшүрө салыш үчүн сезим өйдөрөөк туруш керек да акылдан. А музыкада акыл ал баягы обонду кантип жазыш кереги үчүн эле керек. Башкасында bir 15-20% ашып кетсе 30% пайдасы бар да. Мен өзүм тажрыйбаман айтып атам да.
Рыспай агабызда бул сезим 90-95% болуп жүрдү өмүр бою эле. Ал акылыңды урганда жок болчу, ал ушу жалаң сезим менен жашады. Анан чыгармачылыктын баягы өзүн тегеректеп дуулдап жүргөн кайрыктарынын ичинен чыккан жок. Көртүрлүккө же башкага алдырып кеткен жок да. Ал кандай шартта жүрсө дагы, каерде жүрсө дагы ошол чыгармачылыктын атмосферасын жоготпойт эле. Ушундай эми залкарлар ушундай болот экен. Мен сүйүнгөнүм ушундай залкар кишилерди көрүп калдым. Анан мен 77-жылы мына азыркы Каракол шаарында университетте кафедра башкарат элем. Анан Ошко тажрыйба алмаш үчүн барып калдым. Ошто педагогикалык институтта музыкалык факультет бар да. Биз Караколго факультет ачалы деп, Нарын менен Ысык Көл облусунун балдары үчүн. Анан ошолордун баягы окуу планын, окуу программасын көрөйүн деп баргам да. Анан ошондо көрдүм, Рыспай агам дагы пединститутта иштейт экен, мугалим болуп. Өзүнүн окуучулары, студенттер менен болгон мамилесин, анан ошондогу жүргөн тургандарын карап отуруп, анан мен бир нерсеге ыраазы болдум. Өзү чыгармачыл адам эгер 35-40-40тан өткөндөн кийин, 50дөн өткөндөн кийин да бала кыялдары менен калса, бул бактылуу адам. Буга эрте токтолуштун кереги жок чыгармачыл адамга. Ал ошо өзүнүн сезимдери менен ошону ээчип, ошонун аркасынан түшүп, ошол кыялы менен жүргөнү жакшы да. Анан эле эрте токтолуп, жашоо деген Кудай урган момдой болот турбайбы, жакшы үй табыш керек экен, аны үчүн акча керек экен, тааныш керек экен деп кеттиң, бүттү. Ошол атмосферадан ажырап каласың да. Рыспай аганын жакшы жери ошол атмосфераны жоготкон жок. Качан болсо ошол чыгармачылыгында ой келе калса, каерде жүрсө, эмне болсо дагы ошол оюнун артынан кетет эле. Анан мен кийинки жашоончулардын баарын айтам, чыгармачылыкка мамиле кылсаңар, ошол Рыспай агайдай кылгыла. Текст тандасаңар, ошондой тандагыла. Анан жылдар өткөн сайын көртүрлүк деген кимди гана алаксытпайт. Алаксытат, себеби Брежнев бир кезде айтты го, нан болсо анан ыр болот деп. Мен биринчи укканда жаман көргөм. Нан эле болсо болду буларга деп. А көрсө курсак ачып өлөйүн деп бараткан кишиге музыка эмес. Ал уже жашап калыш үчүн нан керек дегендей, көртүрлүк дагы ошондой да. Үй керек, үй бүлө күтүп калышат анын үстүнө. Анан алар жакшыраак жашайын дейт эл катары. Анын үстүнө атактуу кишинин үй бүлөсү болсо дейт, намыстанат. Атактуу кишиң болсо бир жерде иштейт, болгону айлыкка жашайт. Ал турмушун оңдой албайт. Мына баарыбыздын башыбыздан өткөн оокат бул. Анан ошондой социалдык татаал маселелерден басынып жүрдү Рыспай агабыз. Анткени а кишинин бактырып койгон малы болгон жок, кассага салып койгон акчасы болгон жок. Адагы баарыбызга окшоп эле айлык менен жашады. Анан ошол кезде эми өзүңөр ойлоп көргүлө, мына бир жылда бир 2 же 3 огон чыгарса, ошол ар бир огонго 65 сом берчи. Эми аны менен сен турмушуңду оңдой албайсың да. Кийим да ала албайсың. Анан болгон баасы ошол да. Мисалы мен 3 күн концерт бердим ушу филармонияда, жалгыз өзүм сахнада. 80-жылы. 80-жылы. Бирок мен ар бир концертиме 7000ден ашык рубль түшүп атат, бирок мага 4 сом 50 тиын төлөйт да. Ушундай болчу. Советтер Союзу эч ким дирденткен жок. Атургай мына олимпиаданын чемпиондору, дүйнөнүн чемпиондоруна дагы ушу эл аралык олимпиадалык уюм, башка дүйнөлүк федерациялар берген акчаны ошол спортсмендин колуна берчү эмес да. Мына кийин баары эле айтып жүрбөйбү? Михаил Таль деген дүйнөнүн чемпионунан шахматисттен сурашты. Канча төлөчү элесилерге мына олимпиаданын чемпиону болуп жүрдүңөр десе, биз стипендия алчубуз деп атпайбы? Стипендия төлөп койчу, бир 600 сом. Болду. Булар дүйнөнүн чемпиону болсо $100,000 берет. Аны Госкомспорт деген бар, өзүнүн эсебине салып коет дагы, буларга 600 сом берип коет. Советтер Союзу спортчуң болобу, өнөр адамың болобу, баарына
байыбай турган шартты түзүп койгон да ошол кезде. Анан атактуу кишиге эмне кыйын? Жөн эле базарда иштеген бирөө эле жакшы жашайт, мисалы үчүн. Соодасы бар дегендей. Анан ошонун алдында басынат. Муну элдин баары тааныйт. Мунун жыргаткан үйү жок. Же машинеси жок. Же норго тумагы жок, ачык эле айтайын. Ошол кезде 500 рубль турчу. А 500 рубльди алыш үчүн бир 7 ай айлык албай жашаш керек да. Антип эч ким тумак ала албайт да. А тиги базардагы алып коет опамайлы. Бир уйдун этин сатат дагы, ала турган баарын алып коет. Анан ошолордун жанында анан Ырыспай ага окшогон жалаң айлык менен жүргөн кишилер анан кийин басынат эле. Тигилер дагы кырданып өйдө карап, өйдө жактан карап сүйлөйт эле. А булардын жини келгени ал ким дейт. Эч ким тааныбаган бирөө келип ошол жерде норка тумакты кийип алып анан сенин жаныңда турат. Эмне мынча жупуну кийинип алгансыз ага? Өзүңүз атактуу болсоңуз деп анан басынтат. Ушундайларды көрдүм. Мына өзгөндө жүргөндө Ырыспай ака экөөбүз ушул темада аябай сырдаштык. Бир жума бою эл кыдырып жүрүп. Анан ошондо мен ушу Ырыспай агамды толук ачтым го деп ойлойм да. Мен дагы ошо өзүңө окшоп суроо берип, анан угуп, улам баягы наводящий суроо деп коет, ушинтип отуруп, анан болгонун баарын уктум ошондо. Эмне үчүн туруп эле ыйлап жиберчү эле Ырыспай ага. Ыйлап жиберчү. Мүмкүн айтып бересиз бизге укканыңыздан? Ал киши өзү ачык айтпай койду. Ыйлаган. Мен сурадым, сиз эмне туруп эле ыйлап жүрөсүз деп. Анан ал тиги эркек балам жок дегенге байлап салды. А мен өзүмчө кийин ойлойм да, бул киши абдан өксүк чоңойгон экен да кичекейинде. Өзү баягы музыкант жан дүйнөсү назик аябай. Анан турмуш өксүк кылып койсо, бул жашык болуп калат да. Анан ырларын баарында турбайбы? Ырлар эле ыйлап жиберейбиз деп аш жерден калып атпайбы? Кайсынысын уксаңар деле. Жанагы тезирээк эле билсемчи деген обонунда баягы куплет бүткөндөн кийин созгон жери бар. Эми муну ыйлагандын эң эле музыкага салынган түрү да бул. Окуну бүтүп кеткен кыз, ойлосын сенин ичин кыз, оп тартып сүйдүң илеби, от болуп күйдүм жалынсыз. Кайсынысы болсо деле, издейм сенisi болобу, сагынуу болобу, жолугарым бир. Кайсынысын обонун алсаңар дагы муңдуу да. Муңдуу, кайгылуу, ушунун баары кичекейинен көкүрөгүндө калган турмуштун тагы да. Экөөбүз бир күнү отуруп талашып калдык. Өмүрүбүздө эчтеген талашкан эмеспиз да. Эми талашканда баягы кызыл чеке болуп кыйкырышкан жокпуз. Жөн эле өзүбүздүн аргументтерибизди айтып атабыз да. Мен сурадым, кайсы ырыңыз калат деп ойлойсуз кийин тарыхта? Десем, сагынуу деди. А мен айттым, мен макул эмесмин. Эмнеге дейт? Мен издейм сени калат деп ойлойм. Эмнеге дейт? Мен сагынууңуз издейм сенин ичинде эле бир кичекей тамчы чындап келгенде. Издейм сени бул баягы эпохияльный деп коет го орустар. Ушул сыяктуу бир доорду жаап кеткен сыяктуу ыр да бул издейм сени. Шумдук обон. İzdim seni arasına ne derdim İn bir koz gülü sarına ne çerdirdim Бул эми нечен жылдар, кылымдар бою эле ырдалып жүрө бериши мүмкүн, анткени адам баласы өмүр бою изденет. Издеген эле кишиге бул ыр жакын боло берет да. Анан бул ырдын сөзүндөгү бир эң терең бир маани бар. Ырдагандардын көпчүлүгү ошону түшүнбөйт да. Жолон Мамытов өзү абдан чоң акын болчу, ойчул акын эле. Ошол ырдын аягында минтип атпайбы? Мына издейм сени арасынан элдердин тигиндей мындайда баарын айтып келип, балким ушул зор бакыттын өзүдүр өмүр бою бир көрүнбөй койгонуң дейт. Ушуну көбү түшүнбөйт. Ал акын катары айтып атат. Себеби адам баягы көргөндө бири-бирине ашык болот,
эңсейт, сагынат, уктабайт, жинди болот. Анан кошулгандан кийин тарайт. Кызыгы кетет да. Кызыгы кетет дагы 2 ай, 1 жыл эми ашып кетсе шумдук болсо. Анан экөө биринчи эле урушкан күнү анан баягы сезим бар бүт таранч учкандай учат. Анан жөн эле баягы поездда чогуу кетип бараткан кишилердей болуп, анан тириликке кирет баары. Туурабы? Турмуш ушундай өзү. Жолун агабыз ошону билип туруп айтып атпайбы? Балким ушул зор бакыттын өзүдүр дейт. Өмүр бою бир көрүнбөй койгонун себеби бул ошону элестетип ыр жаза берет. Акын үчүн бул бакыт болуп атат. Ал акын катары айтып атат да. Рыспаяга эмне үчүн ушул текст салган? Көрсө бул издейм сенин обонун ал Даниярдын обону деп чыгарыптыр. Рыспайдын Жамиласындагы. Даниярдын обону деп чыгарып ошого сөз издеп жүргөндө анан кийин Жолондун издейм сенisi гезитке чыгып калып атпайбы? Анан эле дейт, карасам дейт, мен обонума келе турганым экен, анан өзү да сонун экен дейт темасы. Ошо менен Даниярды бияка тыштап анан издейм сениге салдым деп атпайбы? Анан бул Даниярдын ыры болмок дейт. Анан экөөбүз 1 сааттай талаштык, ал сагынуу калат дейт. Мен өлгөндө сагынууну коюп койгула, скрипка менен ойнотуп дейт. 1 сааттан кийин макул болду. Же менин көгөрүп атканыма борорду айтор шыгылып. Болуптур ошол. Издейм сени калат ошол мыкты окшойт чын эле деп калды. Бирок ниетинде баары бир өмүрүнүн аягында ошол сагынууну жасатып коюптур скрипкага. Мен өлгөндө коюп коесуңар деп. Bayımı tartıp alıstan unutup bardık nerseni sararıp olup anısızdan sakındım tuğan jerseni. Анан экинчи бир нерсе бар экен да. Мынагы өнөр адамдары кыргыздын бир макалын эске тута берсе жакшы болор эле. Пенденин оозундагы Кудайдын кулагында дейт. Мисалы, Мидин Алыбаев жазды, кош сөңкөл, жегелермин, жегелбесмин деп. Ошо ойдон барган жок. Ошондон келгенден анан бир аздан өлүп калып атат. Алыкул жазды, сен ооруба, мен ооруйн ата жүрдү. Да ооруду. Ооруду өлүп калды. Ага Шамшыбек Өтөбай оон чыгарды. Сен ооруба, мен ооруйн ата жүрдү деп чыгарып ырдады. Бир аздан кийин ады өлүп калды. Бул бир мистика сыяктуу нерсе да. Ушуну кыргыз айтат го, дайыма жакшы сүйлө, жакшы айт. Жаман нерсени оозуңа алба дейт. Ошону билген үчүн айткан экен деп коем да. Рыспаяга дагы ушул өмүрүнүн аягында мен өлгөндөн кийин, мен өлгөндө минткиле, тигинткиле деп айта берди да. Анан ошол ушинтип айта берип да Кудайдын кулагынын кужурун алып жибергенби деп да ойлоп кетесиң да. Ошентип сагынууну дагы жасатып коюптур, мен өлгөндө коюп койгула деп. Анан өлүм жөнүндө ойлогондун бирден бир себеби деп мен мындай ойлоп калдым. Себеби бул киши абдан катуу чыкты да. Абдан катуу популярдуу болду. Муну жөн эле өзүн көрсөм деген кишилер абдан көп болчу. Анткени бул жаш кезинде бою узун, көзү ботонукундай жайнаган, ак жуумал, сулуу, көрктүү жигит болчу абдан. Аны чын эле көрөйүн деген ал кыздар эле эмес, ал бүт эле адам баласы көрө тургандай татынакай болчу. Мына Дооронбек Садырбаев агабыздын бир мыкты жери ушул 65-66 жылдарда бир топ өнөр адамдарын тартып койгон экен. Жанагы теледен көрүп каласыңар го, Рыспаевдин жаш кезиндеги бото көз, койчун ныры, алмашым дегендер деп атпайбы? Ошону Дооронбек байка тартып койгон. Болбосо биз анын 25 жашындагысын ошону элестете алмак эмеспиз. Ыбырай Тумановду тартып койгон, Мейлхан Козубекованы тартып койгон, Асанкул Шаршеновду, мына Гүлсүм Мамашеваларды, ушулардын баарын, Шакееваларды жаш кезинде тартып койгон да. Ошол эстелик болуп калып калды азыр. Ар бир режиссер ушинтип иштесе, өзүнүн замандаштарын тарыхка калтырып мыкты болор эле деп ойлойм да. Күнчүбай кой дей сана